Bismillahirrahmanirrahim. Innalloha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Haqiqat Allah subhanahu wa ta'ala jana ferişteler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat aytadi. Ey iman keltirgендер, Peygamberga salam salavat aytqıla jönөткүлө дейт. Yani Allah taraftan rahmat болот. Biz taraftan salavat aytабыз. Эми кимдеген Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat ayta турган болсо, Алланын рахматы жай турган болот. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Руя ан-наби sallallahu aleyhi ve sellem анна قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له بها عشر حسنات." Kimdegi mağa bir salavat ayta turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala aga 10 жақшылык жөнөдү. Жана 10 жақшылык кылды деп жазылат дейт. Ошого иншалла баарыбызга салават айтышка Алла таала мүмкүнчүлүк берсин. Kimdegi пешим намазынан кийин Аллахумма салли аля Мухаммад деп 100 жолдон айта турган болса, иншалла биринчи белек ал эгер карзы болсо карзынан кутулат, экинчиси эч качан карыздар болбойт эгер карзы жок болсо, үчүнчүсү кыямат күнү esep kısapsız cennetке girүүчүлөрдөн болот. Ошого иншалла көп салават айтканга Алла таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Чексиз салават бар. Мисалан, Аллахумма салли аля Мухаммадин адад ма фи илмиллахи салатан даиматан бидавам мулкиллахи. Алла ушундай пайгамбарга салават жөнөт, өзүнүн илиминче, яни Алланын илими чексиз. Падышачылыгынын улуктугунча Алла субханаху ва таала салават жөнөтөт пайгамбарга. Ушу салаваттарды айтышка Алла таала тофик берген болсун. Yani 40 salavat деген китеп бар мына алдыңыздарда. Адыл устаз жазган муну которгон, то есть. Ошого иншалла ушу китептерди алып салаваттарды жаттап дайым салават айтып жүрүшкө баардыгыңыздарга Алла таала товфик берсин.